нерсени эс тарткандан бери эле мисте теребиз. Күнүнө 5-6 кап теребиз. Теңге терип, жарым таштайбыз. Азыркы малда терүү иштери азыр кызуу жүрүп атат. Биздики ушу кооруп, агартып, бышырып терген үчүн азыр теримчилерибиз бар, терип атышат. Көгүндө тербейбиз биз. Мына окшо таппак болуп чыккандан кийин теребиз. Эми көгүндө терсең, бул Алланын берген ырыскысы, буну бекер эле апарып сууга төгүп, бекер чачып жок кылабыз да, дәни толо элек болот. Мына агарып бышкандан кийин дәни толо болот. Базарга апарсаң дагы жакшы акча болот. Бул жылы мисте түшүмү жылдагыдан караганда жакшы болду. Мисалы үчүн жылда мындай түшүм болгон эмес, акыркы 3-4 жылдан бери вообще түшүм болбогон эле. Быйылкы жылы түшүм жакшы болгондуктан биз ошол Майлы суу өрөөнүндө, Момбеков айыл өкмөтүндө, Бүргөндө айыл өкмөтүндө, бул жакта Достук айыл өкмөтүнүн элдеринин, айыл өкмөтүнүн, айыл башчылардын, айыл өкмөт башчыларынын жардамы менен ошолорду чогултуп, ошолорго бүт түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Себеби бул мистенин пышпаган көк чийки үссө, кийинки жылдарга түшүмдүүлүккө болгонго мындай терс таасирин тийгизет да. Ошондуктан түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүт элдерге ошо обл администрацияга, рай администрацияга кат жолдогонбуз Токой Чарбанын атынан. Ал жактан жакшы жардамдарды берип, ошол межведомственный комиссия түзүлдү. Ошо Токой Чарба, экотехинспекция, санэпидстанция, участковыйлар, айыл өкмөт башчылары, РЭС, налоговый ушулардан кошулуп турган бүт комиссиондор жанакында алып, үйүндө эле жеке менчик куруп алган аппараттарды иштетпегей ошо кармап турдук да. Ошонун натыйжасында түшүмдүүлүк жакшы пышты. Ошо пышкан түшүм кийинки жылга түшүмдүүлүгү ham жакшы, базарда дагы жакшы, элге баары жогуна жакшы болду. Токой Чарбага деле жакшы болду. Сапаттуу үрөө менен камсыз болдук да быйыл.